Саламатсызбы? Саламатчылык. Маектешүүгө келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Багыт саясий партиясынын катарында туруп, талапкер катары. Анан өзүңүз да чечим чыгарып, ушу жогорку кеңешке барып, бир элимди жеткирсемби, кызмат кылсамбы деп бараткан экенсиз. Ушундай чечимге келүүмдүн өзүнчө себеби болсо керек. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, анан алгач кыргыз эли менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен ушул Багыт партиясы менен Кыргыз Республикасынын 7-чакырылыштагы жогорку кеңешинин депутатка талапкер болуп, Багыт партиясы менен бара жатамын. Багыт партиясын мен эмне себептен тандадым? Себеби дегенде Багыт партиясында мекенчил жаштар, мекен үчүн жанын аябаган, күйгөн, чынчыл, таза инсандар бар үчүн мен ушул Багыт партиясын тандадым. Менин тандоом Багыт партиясы болду. Жакшы. Эми сиз кесибиңиз кайсы? Эмне кызматтарда иштеп келдиңиз? Азын-аулак айтып өтсөңүз. Менин кесибим, алгачкы кесибим мен мугалим болгонмун. Мен көптөгөн окуучуларды окутканмын. Азыркы учурда менин окуучуларым ушу жогорку билимдүү болуп, Кыргыз Республикасынын жакшы тармактарында эмгектенип иштеп келе жатышат. Учурда менин кесибим адвокат. Мен адвокат болуп, ушу элдин көйгөйлөрүн, элдердин укуктарын мыйзам түрүндө элдин канааттандыралык корголбой, мыйзамдардын мыйзам жолуна түшпөй, мыйзамсыз иштер өтө көп болгондуктан ушу элдин укуктары мыйзамдуу түрдө корголуш үчүн, ошондой эле элдин көйгөйүн чече турган мыйзамдарды чыгарып чечип, элдин жашоо турмушун кеңейтип, элдин турмушун жакшыртыш үчүн мен мыйзам чыгарып, ушул мыйзамдарды эл үчүн пайдасы тийсин, элдин келечеги кең болуш үчүн аттанып жатам. Жакшы, демек сиз ошол эгерде Кудай буйруп депутат болуп калсаңыз, алгачкы кадамыңыз эмнеден болот? Эмнеден иш баштайсыз? Мен алгачкы кадамым эле биздин өлкөбүздө мына 2 соцовдун депутаттары сот реформасын жүргүздү. Сот реформасын десе эле соттун зданияларын, соттун айлыктарын жогорулатуу. Бул деген сот реформасы жүрдү дегенге эсептелинбейт. Сот реформасы дегенде ошо соттор иштеп аткан мыйзам элдерге канчалык пайдасы тийди, элдин жашоо шарты кандай болуп өзгөрдү, элге тең укуктуулук болдубу, сот акыйкатчылыгы өлкөдө орнодубу? Мындай нерсе болгон жок. Ошондуктан менин биринчи эле кадамым сот реформасын толук кандуу жүргүзүп, ушу ар бир мыйзам жолунда, мыйзамдын мыйзам жолуна түшүшү, ошондой эле сот акыйкатчылыгы орнош үчүн кадам шилтейм. Маселен сиздер эми жаңы парламент түзүлөт, жаңы депутаттар келип, жаңыча иш баштайт деген үмүттө болуп туруп атпайсызбы? Анан сиздер эми мурунку эле мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылбы же жаңы мыйзамдарды иштеп чыгыш керекпи? Жаңы мыйзамдарды иштеп чыгуу зарыл деп эсептейм. Себеби дегенде биздин эски мыйзамдар, мына бизде азыр аз камсыздуу, көп балалуу үй бүлөлөр, ушуларга элементарный эле мамлекет тарабынан балдар үчүн сүйүнчүк пул, пособие алыш үчүн болбогон каяктагы кыйынчылык эрежелерди жаратып койгон. Мына ошого окшогон элди кыйнап, бир эле справка алыш үчүн 3 эшикти такылдатып 3 күн убара боло турган мыйзамдардын кереги жок. Элдин жашоо шартын жеңилдете турган мыйзамдарды, элдин өсүп өнүгүүсүнө көмөктөшө турган мыйзамдарды иштеп чыгууга бара жатам. Мына азыр эми сиздер эл аралап жүрүсүздөр, шайлоочулар менен жолугуп атасыздар. Алар эмне деген суроо талаптарды айтып атат. Быйыл ошол чындап эле таза шайлоо болот деген ишенич барбы азыр? Мына эл арасында жүрүп атабыз. Багыт деген партияга сиз каяктан кошулдуңуз? Бул качанкы партия? Мында кимдер бар? Бул партиянын максаты эмне? Программасы эмне? Кимдер турат? Мунун шефи ким? Деген суроолорду элдер берип атат. Бул Багыт партиясы жөнүндө мен айтып өтөт элем. Багыт партиясы бул жаңы партия. Бул жаштардан куралган, эски жүздөр жок. Мамлекетти тоноп өлкөгө зыян келтирген бир да зыянкеч жок. Багыт партиясы жаңы жүздөр, жаңы кадамдар. Ошон үчүн Багыт партиясы менин тандоом болду.
Эми быйыл сиз кандай дейсиз? Баягыдай административдик бир ресурсту колдонуп, акча таратып, белек берип деген бир терс көрүнүштөр быйыл болбойт деп ишенесизби? Терс көрүнүштөр болбойт деп толук ишенбейм. Бирок аны мен максат кылам. Себеби өлкө башчыбыз бизге ушул өлкөбүздө жаштардын, жогорку билимдүү жаштар акчасы жок болсо дагы жогорку кеңешке аттанууга чоң шарт түзүп берди. Мына ушу шарт түзүлгөн мезгилде канчалаган жаштарыбыз жогорку кеңешке талапкерлигин көрсөтө алышты. Бул дагы биздин өлкөдөгү жаңылануу деп эсептесе болот. Ошондой эле таза шайлоо жөнүндө сиз сурап жатасыз. Таза шайлоо өткөрүш үчүн дагы ушу жаңы жүздөр, жаңы кадамдар элдер менен көбүрөөк таанышып, өздөрүнүн бүт жасап өткөндөрүн, өмүр баянын, билим тажрыйбаларын элге жайылса, эл дагы уже эски бийликтеги эски адамдарды тажап калганы билинип эле турат. Ошондуктан биздин үмүтүбүз таза шайлоо ишке ашат деген чоң үмүттө күтүп жатабыз. Элдин күткөнү баары бир жаңыны иңсеп атышат. Ушу жаңылануу ишти баштап кете турган, жаңыча кадам менен иштей турган бир партия келсе экен деп элдин күткөнү чындыгында ошол болот да. Кандай дейсиз? Элдер мына буга чейин 2000 сомдон, 1000 сомдон тууган урук, жердеш дегендердин баардыгын тажрыйбадан, практикадан өттү. Аны менен өлкөбүз эч кандай өсүп өнүгүү, өздөрүнүн жашоо шарты өзгөрүлбөгөнүнө эл бүгүнкү күндө өздөрү ынанды. Ошондуктан азыркы учурда элдер дагы жаңы адамдарды, жаңы жүздөрдү, жаштарды парламенттен көргүсү келип, көбүнчө жолугушууларга чыкканда ушу жаштар келатат, жаштар иштесин деген көп тилектерди айтып атышат. Ачык оюңузду бир элди ынандыра турган менин оюмча жакшы бир пикирлерди айтып өттүңүз. Азыр болсо биздин убактыбыз дагы аяктап баратат. Сизге эркин микрофон берели. Мына саналуу күндөрдөн кийин шайлоо өтүп, ким депутат болду деген суроого жооп алабыз. Анан сиз кандай деп эл журтка кайрылып айтат элеңиз? Талапкерлерге, сиздер менен катарлашып келаткан башка да партияларга карата бир айта турган кайрылуу сөзүңүз барбы? Болсо айтсаңыз. Урматтуу кыргыз элим, менин ушул микрофондон пайдаланып сиздерге кайрылуу жасоомдун себеби мына өзүңүздөр ушул жашоодон, ушул турмушубуздун оордугун өзүңүздөр сезип көрүп жатасыздар. Мына ушул оор турмушту өлкөнүн өсүп өнбөшүнө биздин түздөн түз шайлоо, ошо шайлоодогу алып сатуу чоң күнөө экенин азыркы күндө баарыбыз сездик. Ошондуктан жаштар, жаңы кадамдар, жаңы партияларды тандап, элдин жашоосу, өлкөбүздүн өсүшүнө ар бирибиз өз колубуз менен көмөктөшүбүз керек. Ошондой эле биз өкмөт башчыбыздан люстрация талап кылып атабыз. Люстрацияны жалгыз мамлекет башчы жасай албайт. Люстрация ар бирибиздин колубузда турат. Люстрациянын биринчи кадамы бул таза шайлоодон башталат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, ар бирибиз өз колубуз менен люстрация жасайлы. Чоң рахмат келип майк куруп бергениңизге. Азыр өзүңүз айтып өткөндөй, чындап эле быйыл таза шайлоо болуп, ар бир адам, ар бир инсан люстрация эмне экенин, тазалык деген эмне экенин ойлонуп туура чечим чыгарсак, жалпылап туруп бир өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошобуз деген пикир бар. Ошондой максатыбыз да бар. Сизге чоң рахмат, ийгилик сиздерге. Рахмат.